Эгемендик мамлекеттин негизги өзөгү. Ал азыркы буунга ата-бабалардын эмгегинин, эрдигинин арты менен келгени талашсыз. Мындан улам бул күндү өлкөбүздүн бардык аймактарында салтанаттуу түрдө белгилөө салтка айланган. Бүгүн дагы Жалал Абадта аталган майрам белгиленип жатат. Эгемендигибизди бекемдөө, аны урагыс чепке айландыруу ар бир мекенчил кыргызстандыктын башкы милдети экендиги талашсыз. Бүгүн кыргыз калкы эркин коомдо ар тараптуу укуктарды жана мыйзамдуу кызыкчылыктары корголгон, социалдык жактан кепилдиктерге ээ демократиялуу өлкөдө жашап жатышат. Өлкөбүздөгү өсүп өнүгүүлөрдү баарыңыздар эле байкап жатсаңыздар керек. Анын ичинде Кыргызстандагы 3-чү чоң шаар болгон Жалал Абад шаарында да ири курулуштар ишке ашырылып жатат десем жаңылбаймын. Тагыраак айта турган болсок, 3,5 чакырымды түзгөн шаарыбыздын Борбордук көчөсү реконструкцияланып, мындан бир нече күн мурда Түмөнбай Байзаков атындагы проспектиси ачылды. Пушкин көчөсүнүн жаңыдан асфальт төшөлдү. Мындан сырткары Бекмамат Осмонов, Курманбек, Бабкин, Калил Назаров, Алтагулов жана Манас көчөлөрүнүн реконструкциялоо иштери жүрүп жатат. Эгемендүүлүк алып, кыргыз эли өз тарыхында 30 жыл болгон болсо, бул 30 жылдык убакыт көп мөөнөт эмес. Өнүккөн мамлекеттерге салыштырмалуу бул томтуң баскан баладай эле. Ушул томтуң баскан бала сиз менен биз бири-бирибизди жетелеп, жаманыбызды жашырып, жакшылыгыбызды даңазалап, биргеликте кол кармашып, алдыга көздөп сүрүлсөк, мындан дагы жогорку жетишкендиктерге жетишип, өркүндөгөн, өскөн мамлекетти түзүүгө бизде толук мүмкүнчүлүк бар экени бүгүн далилденип турат. Ала тоодой козголбос, маңдайга багы ордосун. Ай көл Манас атабыз арбагы менен колдосун. Амин. Өлкөнүн бүтүндүгү, көз карандысыздыгы, бейпилдиги ар бир кыргызстандык үчүн өзгөчө мааниге ээ. Мындан улам эгемендүүлүктү кастарлап, улуттук баалуулуктарды, ата журтту көздүн карегиндей сактоону туу тутуп жашап келишет. Бардык кыргыз элимди, урук тууганыбызды, тең туштарымды, балдарымды, неберелеримди куттуктаймын. Баарыңарды майрамыңыздар менен. Бүгүнкү майрам аябай кооз өтүп атат. Сонун ушинтип неберелеримди айлантырып чыктым. Рахмат сиздерге дагы. Бул майрам өзгөчө майрам, аябай жакшы майрам. Жылда ушул майрамды кызыгуу менен, ынтызарлык менен келип көрөбүз. Биздин эгемендүүлүк майрамыбыз биздин Кыргызстанга жакшы нерселерди алып келди. Биринчиден бизде валюта болду, кыргыз валютасы. Биздин өнүккөн жерибиз ошол болду. Кыргыз валютадан кийин биз атакталып, Кыргызстан болуп, Кыргызстан деген таанылдык, эгемендүүлүгүбүз ошондон жакшы иш болду. Биз аябай кубанып турабыз көрүп. Эл журтубузду бүгүнкү майрам менен куттуктайбыз. Эгемендүүлүгүбүз өркүндөй берсин, элибиз, журтубуз, өлкөбүз өнөсө берсин. Кыргызстандыктардын баардыгын бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Эгемендик майрамы жакшы өтүп атат Кудай кааласа. Элдин маанайы жакшы, ушундай өнүп өсүп, жаштарыбыз чоңоюп, ымандуу болуп, бала чака тынч болуп, аман болсок, ушу биздин жашоо керетибиз ушундай болот. 1991 жылдын 31 августунда легендарлуу парламенттин 6-кезексиз чакырылышында Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялуу өлкө деп жарыяланган. Белгилей кетсек, эгемендүүлүк күнү бүгүн Ош шаарында масштабтуу түрдө белгиленип жатат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.